Hyundai Avante так 6-cı mum болып қалады, 7-ci mum. 2019, объемы 1.6. Жетінші муын болуш керек. Же 6-cı муын рестайлинг. Уна жабык турат. Так, салону мультироль, коробка автомат. Кичине караңгылашып жакшы көрүнбөй калып атат. Монитор бар. Ушулар экен. 18 000 доллар дедиңерби? Аванте 18 000 доллар дедиби? Авантени. Ага. Дагы алдында мо жолуп атат Chevrolet Malibu 2. Айтмакчы, мо дискалары мына байкап атсаңыздар, сиздерге көрүнүп атабы? Күндүн нурунда мындай баягы радуга болуп, басаны сөңгө окшоп чагылат экен. Эки миң 17, объему 1.5, бул да турбо, коробка автомат. Сону. Так, 2 зоналуу люк. Bunun bası kança oldu? 15 000 dolar. Kia K7. Оптикалары өкөтөң линза экен. Андай туманниктери дагы LED-те. Arka fanarları жарымы LED-те. Мына жагы имитация, бирок чындап эле жыгачка окшоп көрүнөт. Так, отургучтары электро жылдыргычтарда мындай перфорация бар. Кожаный руль, круиз контроль, адаптивдүү эмес экен. Эке каршы 87 750 км жүргөнү. Климаты автофункциясы менен 2 же 3 зоналуу болуп калат. Цинк дегенде ошондо кошумча дагы бөлүнчөлөр бөлүнөт. Комплектация жакшы унаныкы мындай. Ошол эле вентиляциясы менен кошо жылытуу системасы 3 режимде, электропардалар, авторучниктер жакшы. Драйв мод болсо бул ошол режимдерге которуу, эко, стандарт жана спорт режимдер. Старт, стоп. Жакта комплектация максималдуу болсо да, бирок жакшы. Айтмакчы, 2 зоналуу люк. Басы канча болду эми? 18 000 доллар. Да, бир көрсөтүп коеюн кайталап. Toyota Highlander. Жол тандабастарда тартып бериңиздер деп каласыздар. Эми мындай алдыма чыгып калса сөз тарткан аракет жасайбыз. 2011, объему 3.5, коробка автомат. Камера, партрониктер, 4 датчиктери. Так. Люк жок экен. Бесключевой доступ. Так, мультироль, круиз контроль могул жерде. Монитор. Так, старт, стопту басабыз, пробегти көрүш үчүн. Эми милде болот да бул, О 137 365 миль. Так, жакшы. Помощник спуска с горы, бул аябай жол тандабастарга ушундай немелерге керектүү функциялардын бири деп эсептеймин. Отургучтары деле жакшы абалда. Электроприводда, бирок памяти жок экен. Жети орунду экен. Багажник жагында ачып койду, көрсөтүп коеюн. 3-катарды жаткырып койгон азыр.
Тартса ачылат. Ошондо тарткан чакта деле мына көрүп коелучу. Канча багажник калат экен. Болот бир мындай чакан 2 чемодан батат экен. 3-чү катар нем алганда. Электропривод да. Баасы канча болду эми? 20 миң доллар. 21 бе? Hyundai Sonata. Amerika'dan mı? 2016. 60 ming mil ya. 60 ming mil olsa da bu az. Kilometre kança olup kalat desеңиздер 1,6-га көбөйтүп коесуңар. Ушул 60 миң ошондо километрге чыгып калат. Круиз контроль, монитор. Отургучтар айтмакчы кандай болду экен, мага да кызык болуп атат. Жок, жөнөкөй кайнтан. Баасы канча болду? 13 миң деп. 13 миң доллар ба? Genesis. Бирок Hyundai'нын логотипи турат. Кагазында Genesis деп жазылган экен. Genesis G380. 330 модели. Aslan деп дагы өзүнүн атын мында шылдык кылып жазып койгон экен. Бул Genesis'ке кирбейт окшойт, по-моему. Hyundai'дын эле немеси экен. Маркасында. Так. Мен чындыгында түшүнбөй калдым. Кореядагы көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз билгендер жазып коюңуздар. Genesis же Hyundai'дын мындай кандай люкс немесинде кеткенби? Болбосом Sonata болуп калышы мүмкүн да. Бирок асылында мындай жазылып турат. Эми комплектациясына кайрылып берели. Электроручник, автохолд, электропардалар, вентиляция, жылытуу, так, климаты 3 зоналуу, старт-стоп, система предупреждения. Баягындай аварийный ситуация бул жакта, боковой жактан. Жакшы, бул заманба функциялардын бири. Эми баасы канча болуп калды? 18 миң доллар. Жакшы. Toyota Prius. А 2016, объему 1.8. 16 миң доллар. Салону. Honda Civic 2008, объему 1.8. 490 миң сом. Çok başka ekan. Nissan Qashqai 2008, объему 2, коробка автомат. Ya bundan da crossover da koysak bolot bunu. Salonda көрсөтүп коелу. 4 айнектен электро көтөргүчтө, мультируль, монитор бар. Отургучтардын алдыңкы отургучтары жылытуу системасы, климаты 2 зоналуу экен, жакшы, авто функциясы менен. Пробеги канча болуп калган? 186 миң. 186 миң. Баасы 500 миң сом, а? Кеми канча болуп калат эми? Клиентке түшүрүп берем түзүлө. 500 болсо 450гө бүтүп калышы мүмкүнбү? Нак акча санап келсе? Жакшы, жакшы. Эле жакшы сатып алгыла. Айтмакчы, дөңгөлөктөрү 4 тең кышкы, бирок протекторлору мындай жаңыдай жакшы болуп турат. Ушунун жанында Lexus RX 350 2009, объему 3.5.
гибрид эмес, 22,5 миң доллар деп турат. Toyota Camry, американец, 50-нчы кузов, камера. Так, жабуу экен, а? 2014, объемы 2,5, 14 миң доллар. Honda CR-V 5 2015, объемы 2,4. Камера, видео регистраторында ошол задний видте камерасы окшойт. Машина кейджи. Парктрониктерди өчүрүп жандыруу, антизанос, круиз контроль. Кошумча бул жакта дагы монитор бар экен. Старт, стоп. Перфорация бар экен. Муздак жел да урат экен, анда жакшы. Жайкы ысык азыркы ушундай күндөрдө эң жакшы функциялардын бири. Айтылыш баасы 21 миң доллар. 4 ВД, daha bir kaytalar көрсетіп koyayım. Так, bu жерде Starex турат. 2016, объемы 2,5, турбо дизель. Жүргүнчү ташуучу экен бул толук кандуу. 14 миң доллар. Салонун көрсөтүп коелу. Кандай эсеке? Неме? Пробеги канча болуп калды? 75 миң элеби? Аз эле экен. Ооба, жылы жаңы болгон үчүн ошондой да болушу мүмкүн, туура. 75 миң километр деп атат. Пробег. Шуну менен ушул видеобузду жыйынтыктайбыз. Кызыктуу маалыматтар болду деп эсептеймин. Сиздер да менен кошулсаңыздар, комментарийге жазып, өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңизди жазып, бизди колдоп кубаттап коюңуздар. Эң негизгиси бизди колдогонуңуздар, бул видеобузга лайк басканыңыздар. Каналга жазыл электер болсо, подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Эч качан өкүнбөйсүздөр деп ойлоймун. Ушундай жаңы жакшы маалыматтардан кабардар болуп турасыздар. Бүгүнкү тартылган башка видеолорубузда көрүңүздөр.